Саламатсыздарбы ардактуу телекөрүүчүлөр, кайрадан сиздер менен Turkvision 2013 эл аралык сынагына даярдык көрүп жаткан улан кыздардын күндөлүгү бүгүнкү күндүн эсебинен укмуштуудай чоң жаңылыгыбыз бар. Себептенде ар бир катышуучунун стилин, чач жасалгасын карай турган стилист жана дизайнер Замира Молдошова бүгүнкү күндү биз менен бирге өткөрмөкчү. Кызыктын баары али алдыда, андыктан биз менен болуп туруңуз. Уюштуруучуларыбыз талапкерлерди бар тараптан даярдоону максат кылышып, алардын сахнадагы кийинүүчү кийимдери, чач жасалгалары, деги эле сырткы келбетине дагы кам көрүп, Кыргызстандагы белгилүү стилист айым Замира Молдошова менен биргеликте иш алып барып жатышат. Мага могу костюм жагып атат аябай. Сен эч качан жана айткан сүртүүңдү кийбе. Мен сага азыр эмне совет берем айтайынбы? Сен азыр баргының дагы мына могу жерин мындай кылып кестирип сал. Ушундай болот негизи. Ушундай кестирип сал, бирок кыска, узуну, эң эле узун ушул болуш керек да. Ушундай костюм золотистый жылтырак болот да. Золотистый жылтырак. Парчадан, ошондой болот. Анан эме молочный шым, өкөтең бир материалда болуп окшош болот да. Анан шляпаны кийип атпайсызбы? Анын дагы золотистый жасалган болот. Жок, муну мисалы үчүн моурга сен шляпа кийип алсаң болот. Мен сен ырыңды уккан эмесмин да. Галстукта ичке галстук болот го. Ошонун дагы костюм эмес. Жок. Галстуктун кереги жок. Лучше эме тагып ал. Шляпа кийип туруп, бабочка тагып ал. Же болбосо, рубашкаң бир жерин ачып туруп эле, мына могу жерин мындай чечип туруп элечи, мынтип туруп. Могу жерине жок, шарфик кылып туруп мынтип байлап кой. Шляпа кийип ал, вообще сонун болуп калат. Келечектен көптү үмүттөндүргөн дагы бир катышуучу ардактуу достор, Чын Темир, мындайча айтканда The Dreamers группасынын солисти. Салам. Саламатсыздарбы. Бүгүн биздин байкашыбызча бул мырзага карата стилист айым көп сындарды айткан жок, себептенде чач жасалгасы ушул бойдон өзгөрүүсүз калат деп турушат. Буга кубанып жатсаңыз керек. Кубанып жатам. Кийимиңиз боюнча эмне дейсиз? Кийимим боюнча бул биздин рок стилинде, көбүнчө бул рок Англиядан чыккан, бул Европадан чыккан стиль, ошого биз дагы рок группага карата ошол стилди алып кийинген жатабыз. Бул демократичный стиль. Каалаган кийимини инструмент ойногондо кийсе болот. Буга карата Замира Молдошова эмне деди? Буга карата Замира Молдошова эжебиз биз менен макул болду деп айтсам болот. Ал дагы өзүнүн ошол көрөйлү, анан кемчиликтери болсо айтам деп. Жаркыным ай, сак саламат жүрсөң экен, үмүтүм жайда кышта турсун көктө. Сирени болсо вообще сонун көрмөйсүң. Ачык цвет кийиш керек да. Чачыңды, макияжыңды жасап беребиз, сону өзү жасайбыз да, чачыңды бүт барып самгану, көйнөк, анан массивныйраак, чоңураак бижутерияларды тагылсаң. Эгер камеранын көзү менен караса, сенин башына чачың аябай көп экен да. Мынтип бетиң баарын жаап коет, кашың менен чачыңчы. Ошондуктан чачыңды сөзсүз түрдө кыркыш керек. Мен өзүм кыркып берем. Могу жерине мүмкүн көрөбүз, могу жеринде бир жерин узун кылыппы, эметебизби. Балдарды кыз кылбайбыз сөзсүз түрдө. Балдар эле боюнча калыш керек, бирок сахнанын өзүнүн бир кандайдыр бир требованиясы бар, ошону аткарышыбыз керек да. Эгерде кашты алыш керек болсо, анда чыдап отуруп бересиңер, кашыңардын жарымын алабыз. Макулбу? Себеби ошол эле камерада биз деген орусча айтканда мындай продукт, жакшы продукт чыгарып беришибиз керек да. Мына азыркы келбетиңер менен анан кийинки сценага чыкканда кадимки жылдыздардай болуп, жылдыздарды бүт жасалгаланган балдар чыгыш керек, балдар, кыздар.
Биздин катарыбызда турган катышуучу Ырыскелди Осмонкуловдун репертуарындагы «Биздин Алатоонун кыздары» аттуу чыгарманы ырдайм деп камынып жүргөн чак экен. Ушул ырга карата өзүнчө бир образды стилист Айым кеңеш берди деп ишенебиз. Бектур, салам. Саламатсызбы. Кийген кийимиңиз бүгүнкү даярдык жөнүндө айтып өтсөңүз. Кийген кийим мага бүгүн аябай өзүмө жаңылык болуп окшойт. Ичинде жаңыча стиль болот экен. Андан тышкары ырым дагы эски ыр болгондуктан, бирок эстраданын эң башында келген ыр болчу да. Ошондуктан стилим да башкача, анан Замир эже дагы көп совет берди. Ошонун эртең барып Дордойдо барып кыдырат окшойбуз. Дагы бир айта турчу нерсе, бул жактан сиздин чачыңызды дагы кыркабыз дейишти окшойт. Андан тышкары кашыңызга дагы өзгөчө кеп кеңеш берип өтүштү. Чачымды кыркып, кашымдагы тереткен, өзүм кичине кезимде эле ойлочумун, кыздар эле кыркан окшойт депчи. Эми меникин да ошентет экен, билбейм, көрөсүз. Өзүм ырчы болгондуктан ар бир нерсеге даярмын. Вообще негизи мындай болсо аябай жакшы болмок да. Эгерде бархат, костюм бархатный, ичиндеги жилет бархатный, а бирок шым бархат эмес, ошого оп окшош. Жана смокинг эмес. Бархат, материал бархат, мынакей могу материал. Бархат деген ушул. Ушундай бархаттан костюм, ушундай бархаттан жилет, анан ошого оп окшош, бархат эмес, бирок момундай эле материалдан шым. Анан туфли. Канчалык ачык кийинсеңер, ошончолук сахнадан аябай эме көрүнөсүздөр да, кара цвет кийбей эле, такыр кийбей эле. Ага чейин эчтеке чачка да тийбейбиз, эч жерге тийбейбиз, калган баарын биз жасайбыз. Мүмкүн могу сакал муртты да өстүрүп келсеңер, эгер жарашса эчтеке тийбейчи, жакын арада болот да. Эгер жарашса, анда биз эметип көрөбүз, оформдеп көрөбүз. Сен негизи могу форманы ушул эмеге деп ойлодуң беле? Ушул ырга. Сен негизи мындай акыркы учурларда байкагарыма караганда шляпаны көп кийип жүрөсүң, постоянно, чечсең шляпаңды. Сейчас это там. Ну, пожалуйста. Безобразие. Там безобразие. Жана жазып көрчү бир эле мүнөткө. Эч кимге айтпайбы. Это ужасно. Очень рабочее состояние, да, можно? Иногда в основном скрываю шляпу. А башым жууп, прическу кылып коюм. Что, блин? А эмне үчүн ушул костюм? Что-то лирический рынок, кичине шляпаңда жарашпай атат. Или башкача, башка шляпа, мындай. Это хулиганский, да, мындай. Я могу просто шляпу снять, прическу сделать. Можешь тогда, рубашка жакшы жарашат экен. Давай тогда шляпаны чечип эле, шляпаны чечип эле. Анан туфли у тебя хорошие. Джинсыңды алмаштырчы. Хорошо. Что посоветуете? Джинсы. Конкурстун жарым финалында ат салыша турган 17 катышуучубуздун ар бирине жарашыктуу кийим тандап берүү үчүн кемчиликтерин жашырып, кереметтерин ашырып, келбетине көрк берген, төгөрөгү төп келген чач жасалга. Деги эле талапкерлердин имиджин өзгөртүү үчүн элибизге белгилүү стилист Айын Замира Молдошова катышуучуларыбыз менен мындай иштешүүдө. Такая уж стильная, это такая вот эти мелкие кудряшки еще, знаешь, у тебя она длину заберет, она у тебя где-то вот так вот, да? Классно будет. Мы будем делать то, что мы считаем нужным, а не то, что вам нравится. На сцене как будет выигрышно смотреть, мы в этом проекте из-за этого участвуем. Хорошо? Так что ты доверься, уж точно плохо ты не будешь. Тебя не могут не узнать за это классно. Ты будешь гламурно, шикарно выглядеть. Ага. Ты можешь купить черный хвост? Длинный? Да, такой вот, узунлей, мундайле хвост. Чем длиннее, тем лучше, прямой. Мындай кылып туруп, ана могу ортосунда да чем-нибудь
У тебя цвет кожи у тебя вот, да? Знаете, я белую, вы же говорили белую рубашку, я рубашку классную нашла. Но штаны то маленькие, то большие, да, кожаные. А потом я еще одну форму сейчас принесла. Платье короткое, но плащ длинный. Я сейчас могу принести машине на меня. Этот мучельничный хвостана, молчаловна, можно чем-нибудь обмотать блестящие вещи? Жүрөк менен ырдын мазмунун түшүнө, жан дүйнөсүнөн өткөрүп ырды аткарган кезде гана уккан кулакты уютуп, жүрөккө жетери анык. Ырдалган ырдын ыгына жараша кыймыл кылып сахнада бийлөө дагы аткарыла турган чыгарманын чырайына чырай кошот. Бул жагынан уюштуруучуларыбыз атайын бии адиси Асель Тургунбекованы чакырып, катышуучуларыбыздын ар биринин ырдоочу ырына жараша бии үйрөтүлүп жатат. Old school, middle school, new school. Мы с вами, наверное, начнем с old school. Это, понимаете, это те времена, когда танцевали вот так вот, Running Man, да, помните? Значит, первое базовое наше движение называется смёрф. Значит, встали, ловим ритм и качаем. Это и есть кач. И прибавляем такое незамысловатое движение руками. Вот. Вот. Это олдскульное базовое движение. Манжа башка болгону менен билек бир, жүрөк башка болгону менен тилек бир дегендей, тандоо турда калыстардын майда көздөй элегинен өткөн 17 катышуучубуздун тилегени эле жеңиш болсо керек. Бирок баарын эңсеттирген ал жеңишке барчу жол оңой олтоң эмес экендигин сезип жатышкандай. Тынымсыз даярдануу менен алек болуп жаткан талапкерлерди акырын сөзгө тартып көрөлү. Бүгүнкү репетиция боюнча биринчиден организованность мен чын айтканда мындай деңгээлде болот экен деп ойлогон эмесмин, бирок ошол хореография жана вплоть до менин чачым да өзгөрүп калды. Ошого чейин барганда мен азыр ойлоп атам, что, то есть билип атам, организованно бүгүн да мына бии менен баягы движение менен заниматься этип атабыз. Ар бир нюанстарын барын баягы адамды баары эле биле албайт да. Баары эле баягы өзүнө стиль таңдай албайт. Ошондон баягы стилист менен иштеп, хореограф менен иштеп, мен ойлойм чоң деңгээлде, бийик деңгээлде болот. Азыр мен ырыма төпкөлө турган бий үйрөнө элекмин, бирок азыр сурап келгенче алам. Бул деген мисалы жалаң эле жайырлай ырдабай, мисалы батырлар ырдаганда ушул үйрөнгөн нерсем бар. Буюрса бүгүнкү бул жакта өткөн танцевальный эме менен движениялар менен буюрса алдыда жакшы сахнада өзүмө плюс болот. Негизи эң башынан эле бийге барган эмесмин, бирок өзүмдүн жан дүйнөмөн чыккан бийлерди бийлей берем сахнага чыккандачы. Анан өзүм аябай латиноамериканский бийлерди жакшы көрөм. Ошол көрүп эле ошол жактан кандай көрүп кайталап атып, кичине ушундай латиноамериканский движениялар жүрөккө жакын болуп калган. Ошондуктан кичине сахнадан көбүнчө ушундай кыймыл аракеттерди жасайм. Негизи оңой көрүнгөн кыймылдар өз кылганда чарчап калып атабыз да, бизге абдан оңой көрүнөт да. На самом деле аябай эле көп эле күчтүү өзүнө кетирет экен. Аябай чоң опыт топтоп жатам десем болот, сахнада өзүм алып жүрө турган. Аябай мындай аркада бийлеп жаткандай балдардай бийлейлерди үйрөтүп атат жаштар үчүн. Жана ошондой эле сахнада кандай алып жүргөндү үйрөтүп атат. Turk Vision 2013 эл аралык популярдуу музыка сынагында ийгилик багындырып, Кыргызстандын атын таанытууну талапкерлерибиздин бардыгы каалашат. Бирок ага карабастан жеңиш бир гана кишиге таандык. Алдыда Кыргызстандан тандалып алынуучу мыкты деген ырчыбыз Turk Vision эл аралык популярдуу музыка сынагында дагы мыкты деп табылсын деп, бүгүнкү күндөлүгүбүзгө үтүрлүү чекит кое туралы.